саламатсыңар балдар. Менин суроом Кыргызстан тарыхынан. Кыргыз деген этноним эң алгачкы жолу качан эскерилген? Биздин заманга чейинки 201-жыл. Бүгін акыл таймаш сынагы Кыргыз Республикасынын билим берүү илим министрлигинин буйругун жетекчиликке алып, ушул мамлекеттик тилдин 3 айлыгынын алкагында шаарыбыздагы бардык билим берүү уюмдарынан 7-класстын окуучуларынын арасында акыл таймаш сынагы өткөрүлүп жатат. Бул акыл таймаш сынагынын 2-чи этабы. 1-чи этабын биз номер 4-чү мектеп гимназиясында өткөргөнбүз. Ал эми бул 2-чи этабы. Бүгүн ушул жыйынтыктоочу этап болуп эсептелет. Албетте, биз ал конкурстардан берилген суроолорду биз кайра китептен же болбосо интернеттен табып, аларга жооп табабыз дагы өзүбүздүн мээбизге сиңирип алабыз. Ошондон кийин биз өзүнүн жашообузга керек болгон ушундай керек кылабыз да ошол сөздөрдү.